Мен сизге толугу менен кошулам. Эми бул жерден бул маселени ошол президенттик деңгээлге жеткизиш үчүн албетте алдын ала жана тактоо маалыматтар албетте түзүш керек. Экинчиден бул жарандар, ошо Кыргызстандагы жарандардын жакындары кимдери кетсе, ошолор эми коркпой, алданбай эле ачык кат менен кайрылууларын жасаса болот. Себеп дегенде ошонун негизинде канчалык деңгээлде, канчалык ошол биздин Кыргызстан жарандарынын мындай ошол жакта жүргөнү, ошол маалыматтуу болот да, көбү билинбейт, коркушат баягы. Эми ачыгын айтыш керек, бул маселени чечкенге тезирээк аракет кылыш керек. Себеп дегенде айтып кетпедимби, жанагы мыйзам кабыл алынып калса, жарандыктан алып салуу боюнча, ошо терроризмге шугулданып жүргөн адамдар боюнча, анда бул жерден маселе өтө кыйындап кетет. Себеп дегенде бул жерден көбүнүн кыздары, мындайча айтканда кыз келиндер аралашкан турбайбы. Эми алардын баягы күйөөлөрү, жакын жолдоштору каза болуп кеткен. Бирок алар кандайча каза болгон? Терроризм менен шугулданып жүрүп каза боло турган болсо, Сириянын же Ирактын укук коргоо органдары жибербей койушу мүмкүн. Себеп дегенде бул баягы террористтерге пособничество жасады деп. Ошон үчүн бул жагы дагы абдан татаал маселе. Ушунун бардыгы WhatsApp'тагы суроолорду дагы көңүл бөлүп окуйун. Бардыгы Кыргызстандагы ишсиздик же жакырчылыктын кесепетинен кетти го дейт. Анан ата энелер дагы балдарына көңүл бөлбөйт азыр. Кээде бала үй бүлөдөгү психологиялык абалдан дагы чарчаганда айласыз алданып калып атат дейт. Кийин дагы бир маселе жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы, ушул Казакстанда жанагы 2019-жылдын башында алынып келинбедиби? Бир топ жаш балдар, аялдар, анан бал жердеги балдар кадимки орто мектептерде эле акырында билим ала баштаптыр. Анан балдардын көбү арабча сүйлөп калгандыктан аларды кайра ушу казак тилине көндүрүү бир топ татаалдыкты жаратып атат дейт. Негизи биз аларды кайра коомго аралаштыруу, реабилитациялоо кылуу маселесин дагы ойлонушубуз керек да азырдан. Эми бул комплексүү, бул эки маселе комплексүү каралыш керек. Жеке эле ошол жаш кичинекей балдарды биздин кайра коомго кыргыз тилин, үрп салтын үйрөтүү каралыш керек эмес. Бул жерден ошол жерде жүргөн жана кыз келиндер дагы психологиялык жактан абдан ушундай мындай басынткан да. Аларды дагы ошол бияка келгенден кийин жашоо тиричилиги да кыйналышы мүмкүн. Себеп дегенде бул жерден жаманбы, жакшыбы, жанагы турмушта коңшу колоң, тааныштары, элдин кабыл алуусу дагы абдан кыйын болот. Себеп дегенде сен ошол жакта алдандыңбы, алданган жоксуң, бирок террористтер менен жүргөнсүң деген жаман сөздөр дагы айтылат. Бул жерден психологик жактан дагы бул даяр болуш керек, алардын жакындары жардам бериш керек. Жардам берүүгө жакындары болобу, же болбосо атайын бир жанагы комплекстүү түрдө комиссия түзүлө турган болсо, алар дагы ошону карабага бир шарттарын түзүп коюш керек. Эми бул өзүнчө трагедия ар бир семья үчүн, ар бир жакындар үчүн. Буну жеке эле биздин ишибиз жок, эмне болсо ошо болсун деп карабашыбыз керек. Мен дагы айтып кетер элем, булардын келиши Кыргызстанга бул келечекте Кыргызстандын жаштарына, кыз келиндерине, балдарына абдан чоң таасир берет. Себеп дегенде буларды көрүп, булардын берген маегинен же булардын келген телевизордон чыгабы же жакындарынан өкүнгөнүнөн чоң таасир алышат. Барбаш керек экен, мындай азгырылбаш керек экен, мындай болбош керек экен деп кайра бирин бири өздөрүнөн сабак алып туруп, кайра буларга ошо барабыз деген ойлору болсо артка кайтыш керек. Артка кайтышат. Бул чоң идеологиялык жактан да, психологиялык жактан да абдан чоң таасирин тийгизет. Демек, бүгүнкү аракетибиз дагы ушул жагдайда да болуп атпайбы, Артур мырза? Азыр бизде дагы эки замандашыбыз келип, мен дагы пикиримди айтат элем деп күтүп атышат. Экинчи студияга сөз берейин. Гүлжан жана Айзада аттуу замандаштарыбыз экен. Сөз сиздерде. Гүлжан айым. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, айтыңыз. Мен апам ошол жака барып калган себеби, кайсы жылы кетти апаңыз? 2014-күзүндө кеткен. Канча жашта апаңыз? Азыр апам 60-ка чыгып калды. Кантип алданып калды апаңыз? Апам алданган жок, иним кетип калган болчу. Иним 1,5 жыл кеткенден кийин апам ошондо депрессияда жүргөн. Анан мен жакшы жерде жакшы эле жашап атам, мага сарсана болбогула дегенден мен барып алып келем сени деп ошентип барып калган да. Сен аякта жакшы жашадыңбы, жашабадыңбы, мен көрүп сени алып келем деген боюнча ошо барып калган. Ал жерде ошондо уулу чакырып алып атат да апасы.
чакырган деле жок. жок, адрестерин айтты да, анан ошол жерге барып жолукту да, жолугуп анан калып атпайбы, Адрес айтканда Турциядан жолугабыз деген. Турциядан жолугабыз деген, макул бир жумага барып жолугуп, сен чын эле мен сени артка кайтара аламбы же неме кыламбы, ошо сүйлөшүп келмек да. Анан Турцияга баргандан кийин аяка бер жака өтө алган эмес. Анан границадан өтүп сүйлөшөйүн деп биротоло келгенден кийин деп, өткөндөн кийин граница жабылып калат, ошо боюнча чыгалбай калат да. Азыр апаңыз байланыш барбы? Байланыш бар. Азыр ошо жолдо качып келатып, могу жерде жаңы эле байка айтып өтүп кетти. Качып келатып, ошо келин менен анан неме болуп калган. Кармалып калган. Кыйын эле дейм, жаш курагы келип калган кишиге бөтөн дагы бир замандашыбыз бар экен. Экинчи студияда Айзада, сизди угуп атабыз. Саламатсыңар. Мен ошол Кара Балтадан. Катуураак сүйлөңүз. Кара Балтадан келдим эле мен да. Мен ошо уулум кеткен 2013-жылы. Анан эми ошол бир ушундай эме боюнча связьга чыкпай калды. Анан ошакта келинибиз бар, ошакта 2 бала менен. Балам кайтыш болуп калды деп ушундай маалымат келди. Анан эми ошакта ошо 2 баланы кичинекей экөө тең. Бирөө ошо 4 жашта, бирөө 2 жашта. Ошолорду ошо алып келет элем деп ошака кайрылып атам. Ошондо азыр келиниңиз ал жакта, сиздин? Аларды ошо жазып атат, биякта ошо оор акыбал. Эметсе ошо Казакстандан, Россиядан ошо өзүнүн жарандарын алып чыгып атат. Неме болсо ошо колуңуздан келишинче ошол жактан аракет кылсаңыз, бизди ошол жактан чыгарып кетсеңиз деп. Ал дагы Сириядагы лагердин биринде экен да, Ошо Холл деген. Бул жерде абдан көп окшойт, мисалы жанагы жогорудагы биз менен сүйлөгөн замандаштардын дээрлик көпчүлүк жакындары ушул ал эмне болгон лагерь? Сиз Артур мырза айтасызбы? Дегенде бул биздин жарандардын көп айтып кетпеди, ошо Алхол деген лагерде депчи. Дегенде аларды ошол Кыргызстандан барган биздин убагында жарандар, жанагы террористтик уюмга кошулгандардын көбү өзүнчө топ болуп, өзүнчө отряд болгон. Ошол топтордун үй бүлөлөрү дагы бир жерде топ болуп жашаган көбү, жакын. Анан кармалып, камакка алынганда тигилер жолдоштор каза болгон же качып кеткенде баягы үй бүлөлөрү жанагы антиконтртеррористтик операция болгондо ошолордун баары чогуу бир топ болуп, анан бир лагерлерге топтолуп калган. Биринчи серин эмес, ошон үчүн бир топтуу болуп турат. Ал себеп дегенде ошол Сириядагы, Ирактагы кыргыздардын бир чоң отряд топтору бар. Тажикстандыкы, Өзбекстандыкы өзүнчө бөлүнүп калышкан, ошол өзүнчө бөлүнүп согушкан. Бирок тилекке каршы Кыргызстанданбы, Тажикстандан, Өзбекстан барган жарандардын көбү жаш балдар. Алар баягы орусча пушечный мясо деп коет. Буларды жөн эле баягы эптеп эле караны болсо эле колуна автомат кичине үйрөтүп эле алдыга коюп эле баары каза болуп калышкан. Көбү ошондой жагдайга туш болушкан. Аларды эч ким айыган эмес. Керек болсо алдап, коркутуп туруп, жана танкка отургузуп, эсиңердеби? Кыргызстандын жанагы Араван районунан. Араван району. Сузактан 15 жаштагы бала. Баланы танкка отургузуп туруп, ушул ичин сварить этип туруп, жанагы Сириянын аскерлерин кошо жөнөткөн. Танк жарылган, бала да ошонун ичинде каза болгон. Түшүп атканда ыйлап туруп түшөт. Мисалы үчүнчү. Эми ошолордун көбүнүн тагдырын чечип аткан, мына ачык айтып кетейин. Оштун Кара Суу районунан Кашкар Кыштак деген айыл бар. Ошол жерден абдан көптөгөн жарандар кеткен. Ошондон ошо Сирияда жүргөн полевой командири Сиражидин Мухидинов деген Абу Салих деп коет. Ошол көбүнчө команда берип, ошол азыр өзүнчө бир чоң иштерди жүргүзүп атат. Мына Кыргызстанда жана Кытайдын элчилигине да кол салышкан ошолор, жанагы бир нече террорлук актарды жасаганда ошолор болуп атат. Мына ушундай тагдыр болуп атат. Негизичи ошол Сириядагы мисалы аялдарга болгон мамиле кандай? Аялдарды дагы согуштук аракеттерге тартуу маселесин карашабы ал жакта кандай? Менин билишимче, ошо бизден барган кыз келиндер, аялдар көбүнчө жанагы тамак ашын жасашат. Анан санитардык медсестралар жардам беришет. Анан көбүнчөсү өздөрүнүн үй бүлөсүндө балдарын ошол эле. Мындай практикада кездешкен учурлар жок практически. Жанагында чтоб колуна курал алып, ошо боевиктермен кошо атышып жүргөн андай жок. Дагы бир маселеде, мисалы биз азыр аялдар бул албетте жанагыдай үй жумуш тиричилигине жардам берет деп атасыз, балдар үйдө согуштук аракеттерге катышкан жарандарды эмес, биз азыр эң негизгиси ириде аялдар, анан балдарды алып келүүгө басым жасашыбыз керек да, туурабы? Же менимче, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, керек болсо ошол согушка катышкан жаш балдарды алданып кеткен
эркек болобу, кыз келиндерби ошо Кыргызстандын жараны деген бардыгын алып келгенге шартташ керек. Бирок сиз билесиз, эгерде коом кандай кабыл алат, анан ал мындай кооптуулук жаратпайбы деген дагы маселе бул да. жердин бир эле мааниси бар. Эгерде кокус ошо биздин жарандар, өзгөчө эркек балдар ошол согушка катышса, аларды Сириядагы, Ирактагы чыгартпайт. Себептеги алардын мамлекетине алар каршы чыгып согушуп атса, аларды кантип жөнөтмөк эле? Демек, бир эле маселе ошо биздин согушка катышпаган, ошо колунда каны жок, элди өлтүрбөгөн, ошолордун мыйзамына каршы чыкпаган биздин жарандарды, кыз келиндерди, кичинекей балдарды алып келүүгө шарт түзүү. Азыр дагы бир угарманды угуп коелук. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кечиресиңер Майраша, укканды үйрөнсөк аягына чейин. Биз суроону бергенди кимге беребиз? Атай мамлекеттен, ГКМден, Совбезден нерсе бермекпиз. Бул жактан айтылат, ошо ойдон калат же тескерисинче жыйынтык чыгып калат да. Ошон үчүн мамлекет чечкимди адилеттүү иш чыгарыш үчүн тиешелүү адамдар чакырсаңар так суроо бермекпиз. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Үмүт айым, сиздин пикирди угалы, убакыт аяктап баратат. Бул маселе абдан актуалдуу маселе, оор маселеси деп ойлойбуз. Эми айтып кетсем, биздин кыздар баары Сирияга кетишти, алар боюнча өкмөт аракет кылып атат бияка алып келиш үчүн. Бирок мен биякта калган жаштар, энеталарга айтат элем, бул боюнча өкмөт жактан бир Артур мырза менен мен айтып кетпедиби, профилактика жумушту жүргүзүш керек. Жанакы айтып атпайбы, тиги эме жакта как юг, ошо түштүк жакта көп кетип атат депчи, ошо жакта анда ошондой профилактика жумуш көп жасаш керек. Анан жакында эле биринчи каналда көрсөтпөдү, бир Ульяна Караулова деп кино, бир кыз Сирияга ата энеси кармап калып. Ошо боюнча айтып кетет элем, биздин балдар менен, жаштар менен эне атасы сүйлөшүп, көңүл буруп, эмне болуп атасың, сүйлөшүп, жанакы жумушка кирип кетпей эле акча табыш үчүн элечи, балдар менен сүйлөшүп, ички эмесин билип, кандай проблемалар болуп атат, эмнеге сүйлөбөй калды, эмнеге өзүн өзүнө жабынып, эч ким менен ушундай контактка чыкпай ушинтип калды деп, ошон үчүн эне аталар балдар менен иштеп, анан өкмөттө профилактика жүргүзүш керек бул боюнча. Эми бүгүнкү күндө албетте биздин Кыргызстан мамлекети мындай өзүнчө переходный период болуп атпайбы? Бардык жагынан алдыга өзгөрүүгө шарттарды түзүп атат. Бирок жумушсуздук, сабатсыздык албетте жанагындай шарттарды түзүп коюшу мүмкүн. Аларга карабай, албетте мамлекет тарабынан, үй бүлө тарабынан, ошолор жергиликтүү органдар тарабынан бул ушундай шартка чоң көңүл буруш керек, дагы алдын ала профилактика иштерин жүргүзүш керек. Андан тышкары, бүгүнкү күндө керек болсо кандайдыр бир деңгээлде биздин ушул жаштарды Россияга кеткен, Турцияга кеткен контролдоо өтө кыйын. Алар иштейм деп кетет, анан ошол жактан алданып азгырылып кетип атпайбы? Демек, ошол жакка жумушка барардын астында, окууга барардын астында ата энелик, ошондой эле жакындар аркылуу контроль, ал боюнча тез байланышып, алар боюнча тагдыр боюнча сурашып, иштер боюнча иш жүргүзүп туруш керек. Эң негизги айтар элем угуучуларга, бүгүнкү күндө ошол террористтик, экстремисттик идеялар жеке эле адам аркылуу эмес, интернет жана башка маалыматтуу массалык аркылуу дагы азгырып алданган учурлар көп. Ошон үчүн балдардын эмне менен кызыкканы, ошолордун бардыгын үй бүлө жогорку деңгээлге чейин билип туруш керек. Ошондо кандайдыр бир деңгээлде төмөн түшүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен эки маселеге, эки керектүү маселеге кайрылайын. Биринчи, биздин үнүбүздү бүгүн ошо бийликтегилер угуп аткан болсо, жогорку кеңешке кайрылгым келет. Баягы мыйзамды кабыл аларда абдан ойлонушса, себеби ошол согуш талаасында болгондорду жарандыктан ажыратабыз дегенде, алардын балдарынын укуктары, балдары ким болуп калат, балдары кайда барат деген аялдары деген ошол маселени ойлошсо, бул өтө керектүү маселе да. Анан экинчи дагы кайрылгым келет, биз мына иликтеп сүйлөшүп аткан убакта Иракта дагы, Сирияда дагы биздин баягы дипломатиялык өкүлчүлүк жок экен. Тажикстан болсо али Кувейттеги өкүлчүлүк немесин, посольствосун ошо мандат статус берип, ошо Сирия, Ирак менен иштетип атыптыр. Бизде дагы бир ошондой кадамдарга барып, ушул мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелерге барсак деген. Рахмат сиздерге уюштурган
турганыңыздар үчүн. Рахмат. Биздин студиянын меймандары кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Азиза Абдрасулова, Альфа антитеррордук ардагерлер уюмунун жетекчиси генерал Артур Медетбеков, Омбудсмен институтунун үй бүлө, аялдар жана балдар укугун коргоо боюнча эксперт Умида Абылгазиева болушту. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз.